Жашоодо эң кымбат бул адамдын өмүрү. Жаңы жылдан баштап Кыргызстанда биз 4 окуяга күбө болдук. Мына 2 окуя өлүм менен жыйынтыкталды. Мына эмне болду эми? Апасы өлүп, атасы түрмөгө отуруп, балдары мына кароосуз калды. Мына жыйынтыгында келечекте ушу балдардын келечеги кандай болот? Эң негизги көйгөй бул үй бүлөдө бул биринчи жакырчылык, экинчи бул жумушсуздук, үй бүлөлүк баалуулуктардын деңгээли төмөндүгү, эрте турмушка чыгуу деген бул чоң көйгөй болуп атат. Мына ушул көйгөйлөрдү мамлекет тарабынан көзөмөлгө да алыш керек, ушул маселелерди чечиш керек. Эгерде жумушу жок болсо, айыл өкмөттүн башчысы, аким баш болуп, ушул үй бүлөлөргө барып, эмнеге сен жумушуң жок, түшүндүрмө жүргүзүп, же аларга шарт түзүп берип, жерди иштетип, бул жерде мына кирешелүү болосуң. Кирешелүү болгондон кийин сен үй бүлөңдү жакшынакай татынакай багасың деп, мына ушундай иш чараларды жүргүзүш керек. Ички иштер министрлиги көйгөйлүү үй бүлөлөрдү учетко алып, алар менен түшүндүрмө иштерди жүргүзүп, түшүндүрмө ишин жүргүзгөндөн кийин жыйынтыгында айыл өкмөткө, акимге жеткизиш керек. Мына ошого окшогон иштерди жасаш керек. Кийинки маселе бул негизги теле аркылуу, гезит аркылуу, интернет аркылуу биз үй бүлөлүк баалуулуктарды пропагандалоо жасаш керекпиз. Ата-эне бала төрөлгөндөн баштап ата-эне милдеттүү түрдө баланын тарбиялоосу ушулардын мойнунда, ата-эненин мойнунда. Ал төрөлгөндөн кийин баштап тарбия, билими, көчөдө жүргөнү, туруму, мына ошого окшогон маселелерди түшүндүрүп, дүйнө менен тааныштырып, кандай дүйнө курулат, мамиле кандай жаралат, чоңдорго кандай сый-урматын көрсөтүш керек, кичилерге кандай ызатын көрсөтүш керек деп, мына ушул үй бүлөлүк баалуулуктарды күчөтүш керекпиз. Биз да ушул мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан ушундай пропагандалоону жүргүзүш керек ар бир үй бүлө. Биз өзүбүз үйдөн баштайлык, тарбияны баштайлык, ата менен апанын ортосундагы мамилени көрсөтөлүк балдарыбызга. Ошондо балдарыбыз ата апа менен мамиленин ортосундагы көрүп, алар да ошого көрүп тарбия алат. Ошон үчүн урматтуу кыргызстандыктар, биз өз үйдөн баштап үй бүлөлүк баалуулуктарды жогору коюп көрсөтсөк, мен ойлойм Кыргызстандагы үй бүлөлүк зордук зомбулукка учурабайт деп эсептейм.